Намазды канча жылдан бери бесайсыз? 11 жыл болду. 11 жыл. Беден сүтүн кандай кылып колдоносуздар? Эмне кыласыздар мындан аркысын? Бенин сүтүн саап барып, телекке куябыз, жылуулай. Куйгандан кийин саамал болот, ачыгындан кийин анан бир түнөгөндөн кийин кымыз болот. Анан түнкүсүн бушабыз. Учурда канча бээ байлап саап жатасыздар? Азыркы учурда 4 бээ саатам. Бээдин сүтүн ичкендер барбы атайын келип? Бар, азыр келет. Азыр сатып алсаңыздар болот. 5 киши. Ошондо кандай көлөмдө сүт чыгат бир жылкыдан? Эми мен өзүнө жараша, кээси 1,5 литр берет, кээси 1 литр берет. Көрсөк болобу канча азыр? Азыр мына 1 литрдей сүт саадым. Бир эле жылкыдан, э? Бул 2 саат сайын саап турасыздар? 2 саат сайын турабыз. Рахмат. Бээдин сүтүн ден соолукка пайдасы кандайчы? Бээдин сүтү боорго неме да? Бул бээдин сүтү кышкы састымоого жакшы экен да. Састымоодон алса болот экен. Бронхитке жакшы. Каны аз, анан ички организмди да тазалайт деп айтып келишет да. Организмди тазалайт, а бирок каны азга, анемияга саамал жакшы экен. Саамал иммунитети көп. Саамал жакшы болот да. Азыр сүтү кайсы мезгилде ушул азыркы эмне деп айтылат? Азыр үркөр чыккыча бул сүт неме да? Муз сүт деп коет. Үркөр чыккыча бул сүт дары. Азыр сиз саап келдиңиздечи, э? Анан кандай кылып бересиздер ошо бээдин сүтүн? Сүтүн азыр чынага коюп, мындай жылуу ичип жебейт. Чыккарып беребиз. Gel içine de. Тамырларымы жеп келдиңби? Yok. Сиздер биринчи жолу ичип атасыздар же мурун Жоқ, біз жылға келіп ішеміз. 4-5 жыл oldu ғой. 4-5 жылдан бері. Бээдин сүтүн эмнеге колдоносуздар? Кандай бир пайда береби? Ден соолукка? Бенин сүтүн врачтар дагы өзлөрү неме айтышкан да, бенин сүтү өпкөгө, боорго, ичегили ооруларга көп бармай жакшы канды тазалайт депчи. Сиздер учурда башка жактан келдиңиздер, э? Биз Токмоктон келдик чүйдүк. Атайын. Биякта аябай жаратылышы коз, анан эмеси кымыз, сүт дагы чүйдүкүнөн айрылган турат дамы. Рахмат. Жылуу болот бекен атайын? Өзү? Мындай даамы кандай болот билесиздер да? Даамы какым кукум дамдаган сыяктуу болот. Аябай даамдуу, чөп даамдуу.